алып атасыңар. Кыргызда эртең бириңерге айткыла, эч кандай проблема болбойт. Бириңер мына эмени ниетти туура кылайлы, эч кандай эчтеке болбойт. Азыр айтабыз ошол жака сатабыз. Саткан жерлерге каткансın бияка келмейли. Барсаң эле басып калбатсыңар. Ошондой болот. Барган жерде да адам өзүңөр паникага алып атасыз. Отурларда базарга бизге койгула, аштык кыла бешат кеткен. Кече айтканбыз. Çıktık sattırmayasın. 15 ondan Hazır ben size pazarda bile bulut. O şey doğru. Bana milisa bulut dedi. O milisanın golper asınca. Golper pazarda 2-3-4 kantenden artık görüp şimdi sattık. Geçen Aytbergen'de bu golpersin. Kantelerinde sattırdılar orada. Şu tuzsuz o şu kantelerden koysun. En pazar olarak çok bozana panik oldu. Şu tuvalet nerede? Pazarda çok anan geri otalım. Kante pazarda Maşlamayın almış çokça. Başlarına koyuyorsun, kantelerine koyuyorsun. Kantelerine var gelip cihit var. Kendine o çöpleri veriyor. Milisi aram veriyor. Aram veriyor var dedim. Aslında kanca milisi olsa. Başlardan iki canlı kalan olsun. Çok otuz tutmaz. Şaşmayalım. Ben sportif atmıştım. Şundan çok maçından düşmüyorum. 600 çok maçtan sonra. Şu bırakıyla koy burası. Ayda tutacak. Ayda Tayland'da. Ayda tuş yer geldi. Pazarda var. Pazarda tuş kaçmaz. Biraz var. Pazarda tutmaz gerek yok. Eskiden kadar açtık. Geyingiri olan, kalasınlarsa bunu alasınlar. Burunkudan daha geyingiri. Yeterli panika olmalı. Yertege vurmayın. Özü negiz ошо мурунку сатылган жерлерге кечирээк болсо ошол жака түшүрүш керек да. Ошо түшүрүп койсо элдер мындай эме болбойт. Айтып жүрсөңөр, ору жугузбасаңар кандай болосуң? Карачы жүрөсүң. Бар балаңар карасың, карасың. Отуруп турачың. Отуруп батка кеткиле үйгөргө бар. Ооба. Менен шаардын белгилери биргеликте ошол топтарга барды. Ошол жерде бүт ун жетиштүү. Түшүндүңүздөрбү? Мындай өзүбүз үлгөлөнгө алдырып атабыз. Түшүнтасыңарбы? Анан мынтип айтып атат. Врачтар, специалисттер айтат, мынтип көп чогулбагыла депчи. Түшүнтасыңарбы? Эгер биз ушундай көп чогулсак, ун бизди сактап кала албайт. Түшүнтасыздарбы? Ha, ukulala be! Hurmatlı tuğanlar, qanday jasızlarmı? Geçe ötkönдөдөн келип ушунтуп кеткенбиз да. Geçe ушул жерге мына Tulpar ишканасын атайын базарда un сатыла десе, кечеде келип анча-мунча уурулук кылып ундарын урдап кетишипти. Булар ана кооптонуп барып заводдо эле сатайлы деп, ошо заводдо сатып атышат да. Мен азыр ошо мынаны угуп дагы кайра келдим. Азыр заводдагы сатылып атат. Мына жерде 4 контейнерди азыр бошотуп беребиз. Түнү-күнү ушул жерде un сатылат. 1350ден 1 тиын дагы ашпайт. Анан эң негизгиси урматтуу туугандар, мына силер дагы ушундай кырдаалда, ушундай мезгилде туура түшүм менен кабыл алып, үйдө отуруп тынч. Азыр анан ундан эч кандай азык-түлүктөн проблема болбойт. Мына ажиотажга алдырып атабыз. Алып сатардагылардын колуна түшүп атабыз. Жөн эле 5-6 чыптадан алып эртең бир ачарчылык келе тургандарда коркуп мына чыгып атабыз да. Уксаңар эми до конца. Ошон үчүн айтып атабыз, эч кандай мурункудан дагы ун кеңири болот, мурункудан дагы. 1000 деген тонна ундар келип атат. Азыр мына уксаңар. Угуп турсаңыз. 1000 деген тонна un келип атат, 1000 деген тонна будайлар келип атат. Азыр мына Tulpar ишканасы иштеп атат азыр. Тегирмен иштеди туугандар. Макулбу? Мына атайын келип та 3 күндөн бери келип айтып атам, бирок элибиз мына бүгүн эми Сузак районунда катталбады. Дагы мына паникага алдырып атабыз. Мына Кытай ушул орунду эмне үчүн жеңди? Мындай топтолбой, Кудайга шүгүр тоба кылып, үйүндө отуруп, бири-бири менен контакт кылбай, отуруп ушул орунду жеңип кетти. Эмне үчүн башка мамлекеттерде мына Европада көбөйүп кетип атат. Ушул орунду тоготпой ушинтип топтолуп, көрүнгөн жерде той ашта жүрүп атып да көбөйүп кетти. Мен силерден суранам.
Мына азыр губернатор иштеп атат, өкмөт өзү иштеп атат, жерлерде акимдер иштеп атат, айыл өкмөттөр иштеп атат. Мен сураштырдым, өзгөндөгү un комбинатта birinci sort 1200'den satılıp atat. Karasu danazık ишканасы иштеп атат. Эч кандай коптоно турган негиз жок да. Коркпой эле бири-бириңерге айтып кой, мына мэр кайрылды. Un кеңир экен, үйдө отурайлы деп эле отурсаңар, мына жерде биз азыр мына начальник ууду Мурасамин уста ушул жерде өзү көзөмөл кылат. Менин биринчи вице-мэрим мына Сайыпжан Эркинбай чыкмекке. Ушул жерде болот, түнү күнү болот мына. Отурбай эч кандай унду проблема кылбайбыз туугандар. Мына акырын очут мына Канадада көрүп атпайсыңарбы? 2 километр, 3 километр адамдар арабасын туруп, ал бир эле 2 маркетте продукт сатып атат. Ошон үчүн мына тартипти сактап алсак, наоборот коркунуч болуп калышы мүмкүн туугандар. Отурбу мына бүт магазиндерде азыр айтып атабыз, складтарды сактатып атабыз баягы эмелерде. Продуктуларды мына кеңири алып келгиле, кеңири элибиз коптонбой турган кылып сатайлы деп.